Салам достор, сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Менин жанымда азыр Аман аттуу абдан таланттуу жигит олтурат. Өзүңүздөр алдыда күбө болдуңуздар өнөрүнө. Бул кандай болгон өнөр, эмне өнөр экенин Амандын азыр өзүнөн угабыз. Аман менен биз белгилей кетчү нерсе Барон атты лаунч барда жолугуп атабыз. Ушул жака барыңыздарды чакырабыз. Эмесе сөз кезегин азыр Аманга беребиз. Саламатсыздарбы? Битбокс жөнүндө айта кетсем, битбокс деген бул үн органдар менен музыка чыгаруу. Битбокс бул ар кандай жанрларга бөлүнөт. Хип-хоп. Негизи бул хип-хоп маданиятынын 5-чи элементи болуп саналат. Бул кыскача тарыхын айта кетсем, Татаал экен. кайсы жерден келген. 1980-жылдары Нью-Йорк шаарында чыккан. Бул баягы кеде жашаган гетто деп койчу эмес беле. Гетто жакта драм машина болгон, битбокс деп коюшчу. Ал машина кымбат болчу, ал машинаны алганга акчасы жок болчу, албетте геттода. Ошон үчүн ооз менен чыгарганга аракет кылышкан. Анан рэптин коштосунда ошо битбокс кылып, ошол боюнча битбокс бойдон калган. Ошол өзүм болсо бул нерсеге кичинекей кезден бери кызыгып жүрөм. Бирок кичинекей кезде YouTube баракчаларында видео сабактар жок болчу. Кийин эле пайда болду 5-6 жыл мурун. Ошондон баштап мен ошо сабактарды көрүп, үйрөнүп, өзүмдүкүн кошуп, өзүмдүн каверлеримди кылып, ошентип үйрөнүп калгам. Буга деле бир өзгөчө талант керек болсо керек, мисалы үчүн мен айта албайм. Албетте, бул нерсеге шык керек, жана аябагандай чоң орусча айтканда желание керек. Анткени желание жок, бул нерсени адам кыла албайт. Баштайт дагы, анан кайра таштап салат, кыла албайт экен депчи. Бирок кыла албагандар да бар. Желаниясы болсо дагы бул нерсе шык керек, албетте. Чувство, ритм, слух керек. Сиз кимден үйрөндүңүз же ошол интернетти көрүп, телевизорлордон эле? Ошо интернетти көрүп үйрөндүм. Алгачкы мугалим деп коеюнчу. YouTube'дагы бул Стас Чамп деген болгон. Ал баладан көбүнчө битбоксерлер үйрөнгөн. В том числе Кыргызстанда. Вот ошондон көрүп биринчи кылганда, конечно, меники деле болгон эмес, болуп кеткен эмес, бирок аракет кылып атып. Канча жылда, канча убакытта үйрөндүңүз ошондо? Ошондо уже мындай элдерди таң калып калган учурларым бул уже 6 айда үйрөнгөм. Мындай бир эле учурда канча үн чыгат ошондо? Үндө үзбөй. Бир эле учурда бул орусча айтканда обман слуха деп коет просто. Мен просто бат кылам очередь менен, порядкасы менен. Ошондо силерге угулат, что 4-5 сут бирдей болуп аткандайчы. Максимум негизи 3 эле үнгө чейин басам. Мындай денеңиз чарчайбы? Мындай мисалы үчүн тил, жак дегендей же кандай? Албетте чарчайт, өпкө чарчайт кадимкидей. Бирок уже өзүнүн техникасы бар, кантип дем алыш керек, кантип дем чыгарыш керек, дем алыш керек. Мисалы бир звук менен мисалы мен десем дем чыгарган болом, десем мен наоборот дем алган болом. Ошентип экөөнү совмещать этип дем албай эле уже кыла башталат. Ошол эле учурда өпкөгө дагы пайдалуу болсо керек, аябай. Өпкөгө аны кийин көрөбүз го. Жакында эле 5 эле жыл болду. Кыргызстанда ошол сиздин өнөрүңүздөй болгон өнөрдү аркалаган жигиттер барбы? Негизи бул өнөрдү жигиттер эле аркалайбы же айымдар деле? Айымдар да бар, кыздар бар. Кыргызстанда. 2-3 бар, 2-3 тааныйм. Лично таанышпыз. Вот. Бул өнөр албетте менден башка битбоксерлер да бар. Алар аябагандай көп, бирок мындайча айтканда үй артисттери да аларчы. Үйдө эле кылышып эле техникасын кылып, элдин алдына чыккандан билбейм же коркушабы, же коркушпайт деле просто мындай кичине уялышат да деп ойлой берем да. Бирок чын айтканда менден кыйындар да бар. Албетте мен өзүм кыйынмын дебейм. Техника жактан, шоу жактан жакшы элемин да. Шоу кылып, бир вичи менен кылып, же комузчу менен кылып, өзүм комузда чертем. Комузга кошуп да кылган номерлерим бар. Сизди мындай чоң сахнадан аз эле көрөбүз десек болот, ушундай түнкү клубтарда же мындай жабык кечелерде эле выступать этесизби? Негизи кандай десем, просто тойлордо деле выступать этем. Просто битбокс кыргыз элине көп түшүнө элек да, кыргыз эличи. Жаңы келип аткан жанрлардан бири, современный жанр. Ошон үчүн көп киши мындай битбокс десе мындай көп эметишпейт. Бирок баары таң калат укканда. Албетте бүт
возрасттуу адамдар да таң калат, кичинекей, айрыкча кичинекей балдарга жагат. Аябай, анткени ар кандай звуктар чыгат да. Ошон үчүн атак чыгып эле жүрөм, кээде таанып калышат көчөдө, ар кандай конкурстарга катышып атам. Ошол конкурстар тууралуу айтып өтсөңүз. Биринчи катышкан конкурсум бул X Factor Кыргызстан долбоору болчу. Ал жерде биринчи орунду алгам. Андан кийин Кытайга жолдомо алганбыз. Кытайдын X Factor долбооруна. Ал жерден полуфиналга жетип, дальше өтпөй калгам. Андан кийинки катышкан башка конкурстарга катышып жүрдүм. Андан кийинки эң чоң конкурс бул Алматыда өттү. Central Asia Got Talent деген. Ошол жерден дагы биринчи турга катыштым. Экинчи турдан уже алып салышты, билбейм, мындай причинасы жок эле. Бизде батылдар 1-2 жолу өттү, бирок тилекке каршы ал батылдарга катыша алган жокмун. Убактым жок болуп. Бирок башка дүйнөдө албетте жыл сайын өтүп турат. Анан Кыргызстандан бара элек эч ким. Бирок буюрса барат деген ишеничтемин. Бул нерсеге деле машыгып туруш керекпи? Албетте машыгыш керек, албетте. Бирок бизге битбоксерлерге машыккан оңойраак да. Анткени эчтекен кереги жок. Мисалы, комузчуга комуз керек, гитара чыртканга гитара керек. Биз болсо тууралуу оозубуз жаныбызда любой жерде отуруп алып кыла беребиз. Бул нерсеге деле мындай тембр өзгөчө адамдардыкы андан да башкача болобу же кандай? Албетте, үнү бийиктерге жакшы да, негизи битбокс. Меники үнүм ылдый, эркек болгондон кийин ылдый. Үнү бийиктер ар кандай үндөрдү кыла алышат. Анткени высокая частотада көп үндөр бар да. Мисалы, саксофон же башка бир инструменттерди комузду деле кылып салса болот. Эми өзүңүз тууралуу сиз бир гана жеке ушул нерсе менен алектенбейсиз да, башка иштеген жумушуңуз бар дегендей, сиз канчанчы жылкысыз, кайсыл жердин баласы болосуз дегендей. Атым Аман Токтобаев. Нарындын кулуну болом. Жашым азыр 31-де, 89 жылкымын. Анан эле. Дагы кандай жумуштар кыласыз? Албетте бир эле битбокс менен алектенбей, өзүмдүн жеке основная работам бар. Основная работа, ал нерсени секрет бойдон кала берсин, кайсы жерде иштейм. Бирок основная работа бар. Анткени битбокс менен албетте нан таап жей албайм. Анткени бул көбүнчө хобби катары калат. Анан ушул өнөрүңөр боюнча кандай пландар бар алдыда? Алдыда пландар албетте битбокс өнөрүн кыргызча кылуу да. Мисалы, комузго кошуп же кыргыз жырларга кошуп. Анткени жөн эле битбокстон адам чын эле тажап кетет. Мен мисалы максимум 3 минут кылам. 3 минуттан көп кылганда уже элдер тажай баштайт. Ошон үчүн битбокска же комузду кошуп же бийди кошуп кыргызча кылып, мисалы, ошол Кара Жоргон битбокс менен кылып бийлеп салып дегендей. Ошондой пландар бар. Эми ушул менен жыйынтыктасак, анан дагы бир кыскача ушул өнөрүңүздү тартып алсаңыз. Макул. Жакында эле жаңы жыл келди. Ошо жаңы новогодний кылып барып койсом. Чоң рахмат анда. Достор, ушул менен жыйынтыктайбыз. Сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналына катталганды жана жакшы ой пикир калтырып ушул видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар.